Аба өтө ысыр же тескерисинче муздап кеткен учурда кулак, мурун, тамак оорулары күч алат. Мындан улам аллергия, тамак, кулактын өнөкөт оорулары менен ооруканага кайрылгандардын саны көп болот. Кулагы ооруп ооруканага кайрылган бейтап буга чейин дарыканалардагы дарылар менен эле жакшы болуп кетчүмүн дейт. Бул ирет ооруканага дарыгерге келип, дарылануусун баштады. Мен өзү жылда тыйлы неметпейт элем, ушу тоготпой эле жүрүп эле дары-пары ичип эле сакайып кетет элек да. Анан быйыл жең кой десем болбой жаткызып ошол неме кылып да. Кандай болду жыл? Азыр нормально. Ушу кулак дуңулдап эле ичти бугулбайт да, ошо катык сүйлөйм да мен. Жандар эле секин сүйлөдүм дейт. Өзүмө секинүү болот да. Мен катык сүйлөй берет экенмин. Ошо азыр кулак Кудайга шүгүр жакшы. Тамактан ham кеткен экен, келип тамакты текшерди, тамак неме болду, сигарет чекпеңдер, сигаретти ham таштап бердик. Жан керегин таштайт экенсиң да. Кулагы ооруп жеке менчик ооруканаларда дарыланып жүргөн бул бейтаптын оорусу да күчөп, дарыгерге кайрылууга мажбур болду. Суук аба ырайынан оорусу күч алган бейтап ден соолукка кам көрүп, алдын алган жакшы дейт. Былтыр частныйда дарылангам, кулак боюнча келдим, кулагым ооруп. Анан бул жака келсем заводчий карап жакшы, азыр жакшы карап атат. Кулдарларды алып атам, бүгүн 8-күн болуп калды. Соокта жакшы болуп атат, соокту палатанын ичинде нормально эле. Адам көптүктөнбөй жылуу эле болуп атат. Негизи быйыл баштадым, мына мамлекеттин больницасына быйыл баштадым. Былтыр частныйда жаткам. Анан экөөнүн айырмачылыгы азырынча немелери бир аз укол дарылары бул жактан болот экен, анан жетишпеген сырттан сатып киресиңер деп сатып кирип атабыз. Частныйга караганда айырмасы бир топ жакшы экен. Ооба, суук келгенде ооруп калды. Суукта кышында ооруп калат да. Жылда эле кышында ооруп калат. Быйыл ушу өзүбүз эле немеге баралычы деп городскойго ошого келип жаттык. Дарыгерлер учурда сасык тумоолоп калган бейтаптар көп кайрылышууда дешет. Өнөкөт оорулар козгоп, бул жылы бейтаптар дарыланып чыгып, кайра эле келип калгандары да болууда. Буга себеп алардын айрымдарынын өз алдынча дарылануусу болууда. Бизге мына көбүнчө айрыкча мына сасык тумоо менен көп кайрылып атат. Сасык тумоо күчөдү, андан сырткары респираторный мына заболевание деп өркөк өтүп кетип, өзгөчө грипп өзгөчө болуп атат. Ошондуктан башка жылга караганда аябай көбөйдү бейтаптар. Дарылап атабыз. Дарыланып жакшы болушат, кайра эле келип атышат. Ошондуктан бул жерде бизден эле зависит этпейт, адамдын өзүнөн да зависит этет. Бул грипп болгондо адамдын өнөкөт кулак оору, хронический гнойный средний-отит деп коет. Өнөкөт ооруларды козгоп атат. Гайморит, отит, абсцесс, ангина болуп, ангинанын осложнениясы абсцесс, протозлярный абсцесс болуп келип атышат. Ошондуктан бул жылы өзгөчө оор. Бейтаптарды жакшы кылыш бир топ кыйын. Себеби өз каалагандай эле дары-дармектерди алып атышат. Бизде жанакы рецепт боюнча бербейт да, аптекага барса алып ала берет. Ошондуктан көп дарыларга таасир бербей атат. Азыркы учурда тилеге каршы интернет аркылуу дарылангандар да көбөйдү. Ал жакта жалпы маалымат бар, андыктан айыгып кетүүгө кепилдик жок. Бул илдетке чалдыккан ар бир жаран дарыгерге кайрылып кеңеш алуулары керек. Анткени ар бир адамдын организми ар түрдүү болот. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.